Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров селден жабыркагандарга жардам көрсөтүлөт. Селден жабыркагандарга мамлекет тараптан жардам көрсөтүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигиндеги маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөткө комиссия түзүп сунуш киргизүү тапшырылган. Селден жабыркагандарга келе турган болсо, албетте мамлекет тараптан жардам көрсөтүлөт. Барып комиссия түзүп, жеринен көрүп текшерип чыккыла. Жабыркагандарга мамлекет тараптан кандай жардам беришибиз керек экен? Сунуш киргизгиле деп Акылбек Үсөнбековичти жибергем, деди мамлекет башчы. Ошондой эле өлкө башчы эл турак жайын камсыздандырганды үйрөнүшү керектигин айтып, мүлктү мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына каттатууга чакырды. Көп деле акча болбойт, кокус кырсык болсо камсыздандыруу компаниясы мүлкүңөрдүн ордун толук толтуруп берет. Ал мамлекеттик компания мамлекеттин көзөмөлүндө болот, деди Садыр Жапаров. Эске салсак, 14-июлда Ош шаары жана Ош облусун сел каптап, 1000ден ашык турак жай, социалдык инфраструктура, базар жабыркаган. Анын кесепетин жоюу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Тилекке каршы апат 5 адамдын өмүрүн алган. Андан мурдараак 28-июнда Ноокаттын Апшыратасында да сел жүрүп, 10 кишинин өмүрү кыйылган. Көз жумгандардын көбү балдар экени маалым. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалды. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине укук коргоо органдарындагы маалымат булак билдирди. Алдын ала маалымат боюнча АТО уулу алдамчылыкка шектелип жатат. 1-май райондук соту маалыматты тастыктап, ал ушул жылдын 11-августуна чейин камакка алынганын билдирди. Алымкадыр Бейшеналиев олимпиадалык курамга мед баштыктарды тапшырды. Алымкадыр Бейшеналиев олимпиадалык курамдын дарыгерлерине медициналык баштыктарды тапшырды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, министр спортчулардын Париж олимпиадасынын алдындагы жыйынтыктоочу машыгуусуна барып, спортчулар жана олимпиадалык курама команданын дарыгерлери менен жолугушкан. Башка дарыгер Сагындык Айтбаев жетектеген спорттук реабилитациялык борбордун дарыгерлери өз убагында жардам көрсөтүү үчүн бардык керектүү нерселер менен жабдылган. Медициналык баштыктарды алышты деп айтылат маалыматта. Бейшеналиев спортчулар үчүн туура тамактануунун маанилүүлүгүн белгилеп, медиктерге олимпиадачылардын тамак ашына көз салууну тапшырган. Белгилей кетсек, жайкы олимпиада оюндары Франциянын борборунда 26-июлдан 11-августка чейин өтөт. Анда Кыргызстандын намысын 16 спортчу коргойт. Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Садыр Жапаров 18-19-июлда мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Өлкө башчы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анда кызматташуу жана алаканы өнүктүрүүнүн келечеги талкууланат. Сапардын алкагында мамлекет башчы эки өлкөнүн маданият күндөрүнүн расмий ачылышына катышат. Ошондой эле президенттер ишке ашырылып жаткан эки тараптуу долбоорлорду онлайн ишке киргизишет деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Кыргыз-Өзбек бизнес форуму жана ректорлордун жыйыны болору кошумчаланды. Олимпиадада Кыргызстандын намысын коргой турган 16 спортчу тизме. Парижде өтө турган Олимпиада оюндарында Кыргызстандын намысын 16 спортчу коргой турганын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги эске салды. Ири спорттук мелдеш 26-июлдан тарта 11-августка чейин Францияда өтөт. Кыргызстандан Олимпиадага төмөнкү спортчулар барат. 1-Жоломан Шаршембеков грек-рим күрөшү, 2 Амантур Исмаилов грек-рим күрөшү, Акчол Махмудов грек-рим күрөшү, Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшү, Бекзат Алмазбек эркин күрөш, Эрназар Ахматалиев эркин күрөш, Аял Лазарев эркин күрөш, Айсулуу Тыныбекова, Айперим Медет кызы, Мерим Жуманазарова, Денис Петрашов сууда сүзүүчү, Сардана Трофимова жеңил атлетика, Мунарбек Сейитбек уулу бокс, Эрлан Шеров дзюдо, Кубанычбек Айбек уулу дзюдо, Елизавета Печерских сууда сүзүү. Садыр Жапаров 10-15 жылдан кийин турак жай көйгөйү болбой турганын айтты.
Эгер кабат үйлөрдүн курулушу бүгүнкүдөй темп менен уланса, 10-15 жылдан кийин элде турак жай көйгөй болбойт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирген. Журналист мамлекет башчынын көрүстөндөргө байланыштуу көйгөйлөрдү көтөргөнүн себебине кызыккан. Белгилей кетсек, мамлекет башчы мүрзөгө эстелик орнотуу айланасын коруп алууга каршы экенин, көрүстөн турган жерлер кийин колдонулушу керектигин айткан. Мамлекет башчы жыл сайын айдоо жери азайып бара жатканын белгилеп, муну азыртадан чечип баштабаса келечекте чоң маселе жараларын белгилеген. Өлкөнүн 94%-ын тоолор элейт, түз жерлерибиз болгону 6%-ды түзөт. Ушул 6% түз жерлерде айылдар менен шаарлары жайгашкан. Айдоо жери аз учурда буудай менен өзүбүздү камсыз кыла албай импорттап жатабыз. Жыл өткөн сайын түз жерлер азайып, элдин саны өсүүдө. Ошого жараша тамак аш көп керектелет. Демек биз бүгүнкү күн менен жашабашыбыз керек. Ар бирибизде 40-50 жылдан кийин биздин балдарыбыз, келечек муундарыбыз кандай жашайт деген санаа болуш керек. Аларга бүгүн кам көрбөсөк, кийин чындап эле алар үчүн чоң баш оору болот деген өлкө башчы. Жапаров ипотекалык насыялоо өнөктүгүнүн максаттарынын бири дал ушул жер тартыштыгын чечүү экенин айткан. Мына ошондуктан капталга эмес, бийиктикке өсөлү деп мамлекет ипотекалык компаниянын ишин катуу жандандырдык. Жыл сайын казынадан каражат бөлүп берип жатабыз. Жакынкы жылдарда айылдарга чейин кабат-кабат үйлөрдү курууга жетишебиз. Азырынча үйлөрдү куруу боюнча иштерибиз айрым кичи шаарлар менен рай борборлорго жетти. Эгер бийик кабат үйлөрдү куруу иштери бүгүнкүдөй темп менен уланса, 10-15 жылдан кийин Кыргызстандын ар бир жаранында үй көйгөйү болбойт, деди өлкө башчысы. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остреден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83-97-08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Акылбек Жапаров быйыл экономикада чоң өзгөрүүлөр башталат. Быйыл экономикада чоң өзгөрүүлөр башталаарын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтканын өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ал экономикалык жана коммерция министрлигинин 1-жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча коллегиясынын жыйынына катышкан. Бул жыл чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болот. Башкача айтканда, белгилүү Азия жолборсу деп аталган Чыгыш Азия өлкөлөрүндө чоң ийгиликтерге жетебиз деп үмүттөнөбүз. Алардын ийгилиги Жолборс секирик деп аталса, Элбирстин секиригин жасап алдыга жылгыбыз келет. Бир белгилүү экономист айткандай, биринчи космостук ылдамдыктан экинчи космостук ылдамдыкка өтүү керек деген өкмөт башчы. Минкап башчысы өлкөнүн экономикасы өсүп жатканын белгилеп, былтыр ИДПнын орточо өсүү темпи 7%ды түзсө, быйыл биринчи кварталда 8,8%га чейин өскөнүн билдирген. Анын айтымында 2024-жылдын биринчи жарымында экономиканын өсүшү 8,1%ды түздү. Кум төргенин эсепке албаганда 9,9%, ИДП 550 миллиард сомго жеткен. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер.
Ошто сел агызып кеткен 39 жаштагы аялдын сөөгү Өзбекстандан табылды. Ошто сел агызып кеткен 39 жаштагы аялдын сөөгү Өзбекстан мамлекетинен табылды. Бул тууралуу Өзгө Чогордалдын министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык БА аттуу жарандын сөөгүн Анжияндагы сайдан өзбек куткаруучулары тапкан. Алар кыргыз тараптын суранычы менен издеп жаткан. Белгилей кетсек 14-июлда Ак Бура суусу ташып Ош шаарын каптаган. Натыйжада ташкын суу 5 адамды агызып кеткен. Алардын 4-өөнүн сөөгүн куткаруучулар буга чейин тапкан. Ал эми Борбордук базардан суу алып кеткен аял изделип жаткан болчу. Кыргызстандын жаш волейболчу кыздары Азия чемпионатына катышат. Волейбол боюнча кыз келиндер арасында жаштар курама командасы Азия чемпионатына катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Мелдеш 16-24 июль күндөрү Мальдивидеги Малеш шаарында өтөт. Курама команданын тизмеси Роза Расулбек кызы, Алия Герезова, Амина Жокешова, Мария Ткачева, Айчолпон Турдалиева, Раяна Баяманова, Асема Сейитбекова, Сайкала Миракулова, Айжанат Бейшенова, Кристина Коваленко, Айпери Бактыбек кызы, Айтурган Аятбекова, Екатерина Рябичева, Азамат Жоламанов, статист, Нургазы Карачолоков калыс. Курама команда Мелдеш башкы машыктыруучусу Курсантбек Уланбек уулунун жетекчилиги алдында катышат. Жогорку окуу жайларга гранттык орундар 10 миңге чейин көбөйтүлдү. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу үчүн гранттык орундардын саны 10 миңге чейин көбөйтүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2023-24 окуу жылына 6 миң гранттык орун бөлүнгөн. Быйыл бул сан министрлер кабинетинин токтому менен 10 миңге чейин көбөйтүлгөн. Гранттык орундар ведомство караштуу жошторго бөлүнөт. Билим берүү жана Илим министрлиги 7917 орун, Саламаттык сактоо министрлиги 405 орун, Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлиги 206 орун, Ички иштер министрлиги 130, Коргоо министрлиги 125 орун, Тышкы иштер министрлиги 20 орун. Мындан тышкары компьютердик технологиялар боюнча адистерди даярдоого 3900 гранттык орун бөлүнгөн. Өлкөдө өндүрүлгөн эт, сүт жана жумуртканын көлөмү өстү. Өлкөдө жыл башынан бери 95,8 миң тонна эт өндүрүлүп, былтыр ушул мезгилге салыштырмалуу 563 тоннага көп болду. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык бул малдын көбөйүшү менен байланыштуу. 2023 жылдын аягына карата өлкөдө уй 18,8 миңге, кой жана эчки 15 миңге, жылкы 8,5 миңге жана башка канаттуулар 620 миңге көбөйгөн. 6 ай ичинде республикада 148 миллион жумуртка өндүрүлдү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 13,4 миллионго көбүрөөк. Акыркы учурларда республиканын бардык облустарында жумуртка өндүрүү көбөйүүдө деп жазылган маалыматта. Ошондой эле январь-март айында республикада 2,8 миллион тонна сүт өндүрүлүп, бул өткөн жылга караганда 5408 тоннага көп экени айтылды.